Кыргызча ойлонуп калыптырсыз деген кыргызча ой жүгүртүп жана Түш көрүп калды. кыргызча түш көрүп да калдыңыз. Ата журтум, тууган жерим, мекеним, жан кубатым, сүйгөн жерим, секетим. Бир заматтамын деп билесиздерби, ой келди да. Өзүмдү кыргыз тилине берип салгам, мага жагат. Ошол эле бүт жумушум. Кыргыз тил менимче ал математикадай. Мекениңизге кайтып кетесизби убакыт өтсө? Жок, менин мекеним Кыргызстан. Бир кыргыздын макалы бар. Канча тил билсең, ошончо жолу адамсың дейт кыргыздар. Кыргыз тил мен үчүн ал чоң сыймык. Кыргыздардын өзүнүн тилине болгон мамилеси кандай экен? Кылымдан кылым өтүп, кыргыз эли жер үстүндө жашап турганда, кыргыз тили дагы жашай бермекчи деп Чыңгыз атабыз айткандай, эне тилибиз нечендеген кылымдарды карытып жашап келген, жашап жатат жана жашай да бермекчи. Саламатсыздарбы, урматтуу 7 каналдын кадырман көрүүчүлөрү. Алгач эле баарыңыздардын алдыда келе жаткан 23 сентябрь эне тили күнү менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Ал эми биздин студиябызга келген коногубуз дагы бар, тааныштырып өтсөм. Негизинен өзүнүн улутуна карабастан кыргыз тилин жакшы сүйлөй билип жана сүйлөй гана билбестен кыргыз тилинен да сабак берген жана нечендеген адамдарды кыргызча сүйлөткөн кыргыз тили мугалими немис улутундагы Виктория Гринвальд биздин студиябызда конокто. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Саламатсызбы? Биринчиден сиздерди келе жаткан мамлекеттик тил майрамы менен куттуктагым келет. Алгач сизге ыраазычылык билдиребиз, алтындай убактыңызды бөлүп студиябызга келгениңизге. Анан эң алгач суроо бергим келип атат, сизге өзүңүз жөнүндө кыскача тааныштырып өтсөңүз, балким көрөрмандар сизди тааныбай чыгар. Менин атым Виктория Гринвальд, мен 26 жаштамын. Немис улутундагы кыргыз чаранымын. Мен өзүм Казакстандан келгем 15 жыл мурун. Казакстандан келип, кыргызча бат эле сүйлөп калгам. Негизи мен казак тилин билчүмүн. Дагы эле билем. Анан казак тил, кыргыз тил бири-бирине аябай окшош. Мен казак мектепте окугам жана ошо Кыргызстанга келип, мен бат эле кыргызча сүйлөп калгам. Кыйынчылыктар болчу, бирок. Алгач кыргыз тилин кайсыл жактан үйрөнгөнсүз? Өз алдыңызча изденгенсизби же курстарга баргансызбы? Мен бир жолу курстарга баргам жана мен мектепте эле окугам кыргыз тилде. Жок, кыргыз мектепте эмес, эми орус мектепте эле окугам, 18-мектепти бүтүргөм. Анан мен курбум болчу, анын айты сыймык. Анан биз экөөбүз жүрүп эле бат эле кыргызча сүйлөп калгам. Мен негизи аралаштырып сүйлөгөндө казакча кыргызча менен ал менин каталарымды айтып жана мени оңдоп жана ошентип эле кыргызча бат эле сүйлөп калгам. Курстарга барып, мен негизи ойлогом, курстарга барып эле мен бат эле үйрөнүп калгам кыргыз тилине. Негизи ал кездерде 7-класстарда же 6-класстарда мен кыргыз тилинин грамматикасына аябай кызыккам. Кыргыздын грамматикасы кандай болот жана кыргыз тилинин грамматикасында эмне бар дегенди үйрөнөйүн десем, бирок үйрөнбөй калдым тилекке каршы ошо курстарда. Өзүм бат эле сүйлөп калгам ошо кыргыз тилде, көнүп калгам кыргыз тилине. Негизинен ошо кыргыз тилин үйрөнүүдө эмнеси менен жакты сизге? Кыргыз тили негизинен эмнеси менен жакты? Кыргыз тили менимче ал логикалык жана сингармониялык тил. Негизи кыргыз тил мага ошо грамматикасы менен жакты, логикасы менен жакты. Жана кыргыз тил, ал билесиздерби, ал математикадай. Математиканы мен жакшы билген эмесмин мектепте окуганда, бирок кыргыз тил менимче ал математикадай. Анткени кыргыз тилде мынча көп логика бар ошол тилибизде. Канча логика бар жана кыргыз тилдин эрежелери, мындай мүчөлөрү, алар формуладай чыгат да, формуладай. Сингармонияны билсең эле, ошондо сен бат эле үйрөнүп калат экенсиң. Кыргыз тилинен курс ачып окутат экенсиз. Анан ошол курс ачып окутуу идеясы сизге кайдан келген? Билесиздерби, ушул курс окутуу идеям пандемия учурларда баштады негизи. Пандемия учурларда көбүнчөсү балдардын ата-энелери мага чалып, байкуштар негиздери бирөө ыйлап, мындай мен суранып, кыргыз тилден үй тапшырмаларды аткарууга жардам берип койбойсузбу? Анткени биздин балдарыбыздын, мисалы үчүн, бирөөлөрдүн баалар башка окуу предметтерден 5-4 чыгат да, анан
кыргыз тилден эки же не аттестован болуп баратат. Анан байкуштар ыйлап балдар өздөрү капа болуп, сарсана болуп, анан ошо мен аларга жардам бергем. Бүт класстардан, 1-класстан баштап, эми 2-класстан баштап 11-класска чейин мен аларга жардам бергем. Бирок мындай оюм келди да, мен аларга жардам берип атам, алардын ордунда үй тапшырмаларды аткарып атам, бирок анын не пайдасы бар? Мен алардын ордуна бүгүн үй тапшырмаларды аткарам, анан эртең алар өздөрү унутуп калышат дейм, пайдасы жок мен жардам бергенимден. Анан аларды эми үйрөтүү керек да кыргызчага, анан алар өздөрү деле кыйналышпайт. Кийинки класста, анан 11-10 класстарда алар өздөрү кыйналышпайт. Анан кача кыргыз тилинин сөздөрүн билиши жана кыргыз тилинин тапшырмасын кача түшүнөт да. Ошо анан ошондой оюм келди. Анан Telegram каналынан Telegram порталынан канал ачтым. Анан подписчиктер көбөйдү, жана дагы сарафан радио болуп калды. Анан кайра көбөйдү подписчиктер. Анан билесиздерби, мен сабактарды өткөзгөм онлайн болуп турчу, сөздөрдү айтып, мындай көп сөздөрдү бергем да окуучуларыма, көп түрдүү тестирование жасадым аларга. Алар аткарышты ошо тестированияларды, сөздөрдү жатташты көптөрү. Анан бир кечинде марттын 29-у, марттын аягында, февралдын аягында, марттын башында ошондой бир кечинде оюм келди. Бир мындай бир заматта мындай билесиздерби ой келди да. Мен офлайн курс өткөзөйүнбү аларга, ошо окуучуларыма. Анан мен сабагымдын башталышына 1 саат калганда мен мындай жарыя бердим окуучуларыма. 1 сааттан кийин мындай окуу сабагы болот кыргыз тилинен офлайн. Мындай дарегинен келесиздер, анан биз окуйбуз. Анан 1 сабак 1 саат созулат. Анан мен сиздерге кыргыз тилинин грамматикасын кичине түшүндүрүп берем. Анан билесиздерби, мен барганда ошондо мени окуучуларым күтүштү. Эшиктин алдында ал Акунбаева Тыныстанова беле ошо дарегинен сабак өткөрдүм. Мен келгенче 2-3 окуучу келиптир. Анан мен аябай таң калдым, уже 2-3 окуучу болсо деле уже жакшы болот экен, сабагымды өткөрөм. Эми пайдасы келбедин деп. Эми анан дагы 10 мүнөттө дагы 5-6 окуучу келиптир. Ошондо 7 окуучу болду. Бир күнүн ичинде. Ооба. 1 саатта 7 окуучу келди. 7-8 мындай 9га жок. 7-8 окуучу келди ошондой. Анан мен сабагымды өткөрдүм. Абдан жакшы. Демек, алар деле кыргыз тилин үйрөнүүгө ынтызар экен, Ооба, аларга биринчи сабак аябай жакты. Анан алар таң калышты, кыргыз тил мындай татаал деле эмес кыргыз тил. Алар биринчи сабакта көп нерселерди түшүнүштү. Анан ошо биринчи сабак аларга аябай жакты. Мен ошол сабагым 6-күнү болду. Анан 7-күнү мен кайра сабагымды өткөрдүм. Анан ошо кийинки күнгө билесиздерби 13 окуучу келди. Ошондо мен үчүн аябай чоң мотивация болуптур кыргыз тилинин сабагымды берген үчүн. Абдан сонун. Демек, ошол пандемия учурунан бери бүгүнкү күнгө чейин ошол сабактарыңызды улантып келе жатасыз, Улантып келе жатам. Учурда сиз ошол кезде ошо мектеп окуучуларын окутуп турсуз. Азыр кандай курсуңузда ошо жаш курак боюнча кандай кабыл аласыз? Азыр негизи мен кичинекейлер үчүн дайпамдар бар жана чоңдор үчүн. Анан мен аларды алмаштырбайм. Чоңдор өзгөчө, анан кичинекейлер өзгөчө. Алар алмаштырсам кичине программа ар бир адамга, ар бир жаш курагына негизи өзгөчө биз түшүндүрүп беребиз, өзгөчө сабак беребиз. Негизи чоңдор жана кичинекейлер бир тайпада отурса, ошондо алар бири-бирин түшүнүшпөйт. Бирөөсү зеригип отурат, бирөөсү мындай шылдыңдап отурат, анан аралаштырып кетет да. Ошондо биз аларды бөлөбүз, сөзсүз. Абдан жакшы. Көбүнчө ошо кайсы улуттун өкүлдөрү
кыргыз тилин үйрөнүүгө кызыгышат? Көбүнчөсү мен билбейм, ар кайсы улуттун өкүлдөрү келишет. Кыргыздар, орустар, татарлар, өзбектер деле келишет. Аларга бардыгына кызыктуу болуп атат кыргыз тил сабактары. Учурда ошо окутуп бүткөн окуучуларыңыздан эркин сүйлөп калгандар барбы? Канчасы бар? Эркин сүйлөп калгандар нукура кыргызча эркин сүйлөп калгандар тилекке каршы жок. Анткени ал үчүн билесиздерби, кичине жогорураак программа керек. Меники, мисалы үчүн, ал башталуу деңгээлде. Өзүнүн оюн айта билет демек. Ооба, алар өз оюн айтып беришет, жана которуп берет. Мисалы үчүн бирөөнү түшүнүп калышат, мисалы жөнөкөй фразаларды айтып беришет, сүйлөмдү түзүп беришет, мисалы үчүн. Бирок эркин сүйлөп калгандар тилекке каршы жок. Алар үчүн мен буюрса жакында кыргыз тил клубун буюрса ачам. Ошондо мисалы үчүн кыргыздар келишет, кыргыз тилин нукура сүйлөгөндөр, жакшы сүйлөгөндөр. Ошо менин окуучуларым менен сүйлөшүп, аларга практика берип, жардам беришет экенине үмүттөнөм. Сонун сиздин Кыргызстанда жашап жатканыңызга 1 топ жыл болуптур. Негизинен аралашып калыптырсыз дегенде, биздин ошо маданиятка уже калыптанып, көз карашыңыз кыргызча ойлонуп калыптырсыз деген кыргызча ой жүгүртүп, анан Түш көрүп калдым. кыргызча түш көрүп да калдыңыз. Жакшы. Анан берейин деген суроом. Кыргызстанда ошо кыргыздардын өзүнүн тилине болгон мамилеси кандай экен? Мен билем, кыргыздар өз тилин аябай жакшы көрүшөт, сүйүшөт өз тилин, жана маганысы абдан жагат. Көбүнчөсү кыргыз тилин билгиси келет, бирок мен негизи түшүнөм, ар бир мүмкүн ар бир адамдын мүмкүнчүлүгү жок болчу. Бирөөсү үй бүлөдө орусча сүйлөчү, бирөөсү мектепте орусча сүйлөп, жана кыргыз тилине көнүп калышкан жок. Анан алардын маселеси жок ага, бирок алардын чоң калоосу бар кыргыз тилине билебиз деп. Алардын билгиси келип атат. Анан ушундай кишилер деле менин курстарыма келишет. Мен аларга жардам бергим келип атат. Кимдин кыргыз тилин билгиси келет, мен аларга жардам берип атам. Ошондуктан мен ушу методикамды түздүм. Негизинде мен чындыгында айтсам, көбүнчөсү менин сабактарымда бир маселе менен келет. Кыргыз тилдин мектептин программасы көбүнчөсүнө түшүнүксүз болуп атат. Мен билбейм эмне үчүн. Алардын мисалы Программасы башкача түзүлгөн. Ооба, алардын программасы кичине башкача түзүлгөн. Менин калоом, ал менин максатым. Кыргыз тилдин өз программамды түзүп, жогору деңгээлде көтөрүп, өз программамды, анан жардам бергим келип атат. Калоочуларга, кыргыз тилин билебиз дегендерге ошо жардам бергим келип атат. Башка максаттарым жок. Мен жөн эле жардам бергим келип атат адамдарга, ошундай калоочуларга. Анан сиз өзүңүздүн китебиңиз дагы бар экен, кыргыз тилинин грамматикасы боюнча. Анан сиз өзүңүздүн методикаңызды кандай кылып түздүңүз? Өзүңүз жалгыз түздүңүзбү же сизге жардам бергендер болдубу? Мен өзүм программамды түзгөм, кыргыз тилдин сингармонияны түшүнүп элечи. Көп адамдардын кыргыз тилдин сингармониясын билгиси келип атат. Жөнөкөй сөздөрдү, алардын колдонушу, мисалы үчүн биз сүйлөмдө кантип колдонобуз ошо сөздөрдү, сүйлөмдүн түзүлүшү билгиси келип атат. Ошонун баарын мен китебиме киргизип салгам. Демек өзүңүз эле түзүп чыккансыз, Өзүм эле түзүп чыккам. Анан ошо кыргыз негизи сөздөрүнүн, сөздүктөрүнүн өзүңүзгө жаккандары барбы?
Сөздөрдөнбү? Сөздөрүнөн, балким ырларынан жаттайсызбы же өзүңүздүн сөз байлыгыңызды көбөйтүш үчүн дагы кандай ыкмаларды колдоносуз? Билесиздерби, мен 7-класстан бери бир собственный ыр жаттагам да, 7-класстан бери. Ошону дагы эле эсимде жүрөт. Анда бизге айтып бересизби? Ошо Алы Кул Осмоновдун ыры аябай жактырып калгам да, дагы эле жүрөгүмдө. Мейли айтып берейин. Ата журтум, тууган жерим, мекеним, жан кубатым, сүйгөн жерим, секетим. Тоо ташыңдын, турпагыңдын, суундун мен көрбөдүм, пайдасы жок бекерим. Ата журтум, тууган жерим, бир боорум, мен өзүңдүн гүл багында төрөлдүм. Заманыңдын мен ырыстуу акыны, дарбыз, коон, жүзүмү бар короондун. Абдан жакшы, браво. Өтө сонун. Кыргызстан эмнеси менен жакты негизинен сизге? Кыргызстан өз жаратылышы менен жакты, меймандостук. Кимдер менен сүйлөшпөсөң эле сени тосуп алышат, сага жакшы сөз айтат. Ошо меймандостук кыргызстандыктын ал сыймыгы, меймандостук. Сиз эми ушул бойдон Кыргызстанда жашайсызбы же мекениңизге кайтып кетесизби убакыт өтсө? Жок, менин мекеним Кыргызстан. Сөзсүз. Сиз демек бул жакта болосуз? Буюрса бул жакта эле болом. Кыргызстанды тандадыңыз демек? Абдан сонун. Билесиздерби, бир дагы жаштар үчүн сөзүм бар. Биз негизи көбүрөөк тилдерди билсек, ошондо бизге дагы жакшы. Орусча, кыргызча, англисче, башка тилдерди биз өзүбүз жаттасак, өздөштүрө алсак, ошол тилдерди бизге дагы жакшы. Бир кыргыздын макалы бар. Канча тил билсең, ошончо жолу адамсың дейт кыргыздар. Ошондо жаштар көбүрөөк тилдерди билсе, аларга да жакшы болот. Алар өзү үчүн жан дүйнөсүн ачат да. Ошо тилдерди билүү ал чексиз жакшы негизи. Абдан сонун. Өзүңүз канча тил билесиз? Өзүм 4 тил билем. Эртең менен саат 8ден кечки саат 8ге чейин мен жумушта отурам, жумуштамын. Экинчи китебимди чыгаргым келип атат, жогорку деңгээлине көтөрүп ошо китебимди. Азыр бүт өзүмдү жумушка берип салгам. Көп иштегим келип атат. Ошондуктан мен чындыгында айтсам, убактымды көбүнчө жумушта өткөрөм. Үйдө аз отурам. Абдан сонун. Сиз негизи курс өтөсүз, андан сырткары дагы жумуш кыласызбы? Ошол эле жумушум. Курс өтөсүз. Өзүмдү кыргыз тилине берип салгам, мага жагат. Ошол эле бүт жумушум. Демек кыргыз тилин өнүктүрүүдө дагы өзүңүздү көрсөтө билүү, дагы китептерди чыгарып, дагы да үйрөткүңүз келет, тереңдетип, Ооба, тереңирээк үйрөткүм келет. Жана өзүмө деле үйрөнгүм келип атат кыргыз тилин. Буюрса жакында мен оюмда бир нерсе бар да. Мен YouTube'тан канал ачайын дегем. Анан бүт курсумду YouTube'га чыгарып алайын деп. Кимдин кыргызча үйрөнгүсү келсең, алар ушул курс боюнча үйрөнүп алышат кыргыз тилине. Сонун. Мен мүмкүн чоң жардам бере албайм өзүмдөн, бирок мен жардам бергенге аракет кылып атам. Акысыз курстарым деле бар кыргыз тилинен. Ошо каалоочулар акысыз курстарыма келип алышат. Сонун. Кыргыз тили сиз үчүн эмне? Бир сөз менен айтып берсеңиз болот, камерага карап, болгон жүрөгүңүздөгүнү. Эми сиз кыргыз тилин аябай жакшы көрөт экенсиз, айтып берсеңиз болот. Кыргыз тили сиз үчүн? Кыргыз тил мен үчүн ал сыймык. Мен кыргыз тили менен сыймыктанам жана мен кыргыз тилин билгендерге, каалоочуларга жардам бергим келип атат. Ошол эле максатым, жана кыргыз тил мен үчүн ал чоң сыймык. Демек, сиздин ишиңизге дагы ийгиликтерди каалайбыз.
келечекте сизден көптү үмүттөнөбүз. Буюрса ушундай деңгээл менен кете берсеңиз, сиз эң алдыңкы кыргыз тилчи мугалимдердин катарын толуктайсыз деп толугу менен ишенем. Сиздин ошо биздин студиябызга убактыңызды бөлүп келгениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ушуну менен сиздерге бөлүнгөн убактыбыз дагы соңуна чыкты. Бүгүн биз ошо кыргыз тили мугалими Немис улутундагы Виктория айым менен маектештик. Кийинки эфирден амандашканча саламатта туруңуздар. Эң негизгиси тилибизди сүйөлүк. Кыргыз тили кылымдарды караткан, эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан. Сиздер менен мен Нурзат Акматалиева болдум. Кайрадан амандашканча саламатта туруңуздар.